Теледе ТВ кайгыл көрсөтүүсү өлкөбүздө өткөн аптада катталган кылмыш фактылары жана аларды жөнгө салууга жумшалган ыкчам аракеттерди мен Азия Жикшеев айтып берем. Кутмандуу кечиңиздер менен. Эки дос уруша кетип таяк жеп үй бүлөдөгү учурларга бардыгыбыз эле көп болуп келебиз. Көп учурда мындай окуялар кайра элдешүү менен аяктагандан да кабардарбыз. Бирок мындай окуялардын бардыгы эле мынтип күлкү менен болгонду эстеп бүтө бербейт. Тилекке каршы айрым учурларда эки жакын кишинин араздашуусу биринин өлүмүнө алып келет. Жол кайгыл милициясынын териштирген мындай окуялары биздин алгачкы материалда. Жол кайгыл милициясына түшкөн маалыматка ылайык Ден Сиапина менен Садыгалиев көчөлөрүнүн кесилишиндеги турак жайлардын биринде жансыз дене табылган. Түндө белгисиздер менен урушуп келип, уйкусурап жатып алган үй ээси көз жумганын көргөн жубайы милиция чакырат. Ордун алгачкылардан болуп жол кайгыл милициясы жетип, маалымат такталган соң тийиштүү кызматтарга маалымдайт. Алар да өз кезегинде ордуна келип иликтөө иштерин башташат. Эң негизги жана ишти алдыга жылдырган маалыматты маркумдун жубайы берип баштайт. Жок, эмне болду десем, 4-5 балга салып. Аны мен скорыйга деп чуркасам эле, өтүрүнө эчтек болгон жок. Башым марсайды, эмне кылды билбейм. Анан эле мен чуркап келип, бумагадан басып койсом, кан токтоп калды, эми болбойт, мен чакырам деп 2-3 жолу айтсам. Сиз оранан көрдүңүз көзүн? Ооба, көргөндө ошо болбой койду да, чакырба деп. Мен досторуна звонить этем, азыр досторума чалам дедим, 2-3 жакын достор ошолорго чалам, мен алып барып келсинчи десем, жок, нормально деп. Баштан куйулган кандын токтоп калганына ыраазы болуп, жабыркаган жаран эшикке чыгып таймек чеккенге да үлгүрөт. Келинчеги болсо аркасынан чыгып ким сабаганын жана эмнеге бул ишке баргандарын сураштырганын койбой, бирок бул аракеттери да текке кетет. Тамашалап айттым да. Сен случайно бирөөнүн аялын карап койгон эмеспиң, ошонун күйөөлөрү келип сабап кеткен жокпу деп эле тамашаласам да. Ошондо признался. Тааныйм эрим, просто сөздөн сөз чыгып кетип эле биз мушташып кеттик деп. Атын айткан. Атын мен аябай жалдырам. Пожалуйста, Гим атын айтып койчу. Гим, мен как будто чувствовала, сурадым да, Гим айтып койчу, пожалуйста. Десем эле мен тааныбайм деп тааныбайм, уже под конец айтып койдум мен. Мынтип жубайлар сүйлөшкөн соң уйкум келди, жатам деп кирип, бирок кайра жүрөгү кайнып, эшикке чыгып кус аракетин көрө берди. Бирок эч нерсе жок, кайра кирип жатып, бир топтон кийин уйкуга кирет. Бирок тилекке каршы көзүн жумган бойдон ачкан эмес. Ордунда иш алып барган тартип сакчылар болсо окуянын чоо жайын аныктоо үчүн кинологдун жардамы менен тинтүү иштерин баштап, тегеректеги үйлөрдү жана көчөнүн эки жагын карап чыгышат. Тийиштүү органдар болсо бул окуя боюнча адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш ишин козгоп, ошол эле замат шектүүлөрдү издеп башташат. Бул окуядан көп өтпөй тартип сакчылардын ыкчам аракеттери менен шектүүлөр да колго түштү. Кармалгандардын баары тең маркумдун тааныштары болуп чыгып, сурак учурунда ал күнү уруш акчанын айынан чыкканын жана маркум аларга карыз экенин айтып жатышты. Учурда тергөө амалдары аяктап, кармалгандардын 5 тең камакка алынган. Бул болсо жогорудагы окуядан көп өтпөй Арча Бешик жаңы конушунда болгон адам өлтүрүү фактысы. Бул жакта да эки достун ортосундагы чырдын айынан бири бычак жеген. Арак ичип отурган эки кошуна белгисиз себептерден улам араздаша кетип, бири экинчисин бычактап салат. Кылыгын кылган соң акырын бычагын ыргытып кетип калат. Чалажан жолдошун таап алган жубай болсо тез жардам кызматын чакырып, милицияга кабарлайт. Ордуна биринчи келген жол кайгыл милициясы болсо ыкчам аракеттерди көрүп, кылмыштын изи суу электе, шектүүнү жолго чыккан жеринен таап кармап келишет. Сүйлөшүп алсак болобу? Мындан көп өтпөй ордуна Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам тобу келип, тинтүү иштерин башташат. Алгач эле тегеректегилерди суракка алып, окуяны көргөндөрдү издеп, жалгыз гана шектүүнүн кайнысынан маалымат алышат. Анан гана шектүү кылмыштан кийин бычакты каяка таштаганы белгилүү болот. Кармалга алып. Билбейм мен, бирок бычак кармап жүргөндө колунан алып. Ушул беле же, ушул эмес беле? Я. Көктөй беле? Ул эмес беле? Шунда да.
Başka жолдор экен. Sen qayerden ırgıttın? Расстояниең көрсөтчү. Тен бурчтан ыргыттым. Ана бурчтан таңга такап туруп алгамда колдор. Шектүүнүн колунан бычак жеген кошуна солсо тез жардам кызматы менен ооруканага жеткирилип, бирок дарыгерлердин аракеттерине карабастан көз жумат. Андан соң тергөөчүлөрдүн коштоосу менен маркум 4-оорукананын тийиштүү экспертизасына жөнөтүлөт. Ал эми бычак сайган досу жол кайгыл милициясы менен наркология бөлүмүнө жеткирилип, ичип ичпегендигин тактоо иштерин жүргүзүштү. Шектүү мас болуп чыгып, андан соң Ленин райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилди. Бул иш боюнча да адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, шектүү убактылуу кармоочу жайына камалган. Мурда түшкөн эмес белек? Жок, Кудай сактасын. Буга чейин Кудай сактап эч кандай кылмышка катышпай келген жигит эми мынтип адам өлтүрүү фактысы боюнча түшүнүк катын жазып жатат. Бул окуя жакында эле Алтын Казык конушунда орун алган. Кадимки эле үй бүлө, бирок жолдошу ичип алып аялын көп сабачу. Жолдошунун мындай кылыгына чыдабаган келин энесине таарынычын айтып, анын сөз кезегинде балдарына жеткирип, келдин агасы менен иниси күйөө баласы менен сүйлөшкөнү келишет. Бирок сөздөн качкан күйөө бала бат эле эки бир туугандын тепкисинде калат. Эстедим мен, келбедим эле бияка. Жана учкун түшкөн болуш керек биз мында. Баарына сен беттиниң баарына сүйлөп атканда ушака алып барган мен. Келгенсиңер. Башка күйөөң да келген. Учкун аттуу жолдошун келиндин агасы менен иниси көтөрө келген тактайы менен бир топко чейин сабашат. Ара чолодо жубай да кошулат. Алган жаракаттардан күйөө бала ордунан каза табат. Муну көргөн кошуналар тартип сакчыларга кабарлап, ордуна жол кайгыл милициясынын экипажы чыгат. Бизге 102ден аркылуу, улар радиостанция аркылуу где-то саат 21:10 чамасында ошондой Алтын Казык конушунда уруш мушташ болуп жатат деп берилди. Ал жерге барганда кошунасы чалыптыр. Кошунасын барсак деген 35-40 жаштагы азиат улутундагы адамдын жансыз энеси көрдүк. Жанында кошунасынын айтуусу боюнча экөө гражданский брак менен жашап жүрүптүр да. Жанында аялы бар бекен, барсаңар? Жанында аялы туруптур. Жол кайгыл милициясынын экипажы ордунан ыкчам аракеттерин жумшап, кылмыштын изи суу электе шектүүдөлгө маркумдун жубайын жана өз үйүнө кетип калган агасын кармашат. Ал эми иниси качып үлгүргөндүктөн ага издөө салышат. Колго түшкөн бир туугандар болсо күнөөлөрүн моюндарына алып, бул ишке кимдин катышы бар экенин төкпөй чачпай жазып айтып беришет. Апама айттым, мен жакшылык челимин менен жашабаймын дедим. Инилеримизди чыкырдыңыз беле? Инилеримди жок, апам деле чакырганмын. Ошол айтып бериңиз, инилери келди. Кечинде абам, иним келди, энем үчөө. Мен үйдө болчумун. Ачыкчам сабап салыптыр. Сиз сабап атканын көрдүңүзбү? Сабап аткан мен акырын көрүп калдым да. Келип таяк менен чаптыңызбы? Башка? Мен буларга кыйкырдым. Чап, каттуу чап деп. Өлтүр мени көп кыйнаган ал дедим. Анан сабаганда өлүп калганын билдиңерби? Өлүп калганы оюм кетти, оозунан каны эме болгондочу. Тирик болбойт го деп. Барсак, бугаз менен окусак, күйөө бала үйдө келсек, жок дейт калып сүйлөп. Анан машина жейке токтотту да мен бирөө куртканы кийип сыртка качты, анан аркасынан барып чурка менен кармап кол менен тыштадым, иним урду, мен да урдум алып. Эниң эки оңор чогуу болчу. Падрон. Мен колумдан монту эле кармап туруп эле чаптым да жерге. Анан жыкты, мен да урдум, он бөйрөктөрүгө. Анан таяк менен чабады. Таякты ким көтөрүп келди? Иним. Көтөрүп келди. Сен да таяк менен чаптың? Мен да чаптым таяк менен. Канча жол чаптың? Билбейм, мен шок болуп калганмын, аябай. Эниң канча жол чапты? Энимди билбейм, мен аябай болуп калдым. Карындашың да чаптыбы? Карындашым да чапты. Таяк берди. Үйдөн. Таяктын чоңдугу канча? Чоң эле. Чоң, мында колуң менен көрсөтүп көрсөң канча болот? 1 метр бар. 1 метр бар. Бул окуя боюнча учурда кылмыш иши козголуп, жол кайгыл милициясынын аракети менен ордунан бети ачылып турат. Бир гана шектүүлөрдүн бири издөөгө алынып, ал дагы алыс кетпей колго түшөрүнөн шек жок дешет тартип сакчылар.
Акыркы күндөрү бирөөнүн ден соолугун тобокелге салып, экинчисинин акыркы нанын тартып алып, көз боюмочулукка баргандардын саны күн санап өсүүдө дешет тартип сакчылар. Мындай окуялардын бири жакында эле Борбор калаабызда орун алып, ишенчектеринин биринин балдарыны окуусунан айрылса, экинчисинин апасы кымбат баалуу гемодиализ аппараты менен жашап калган. Мындай арам жол менен акча табам деп колго түшкөн келин туурасында биздин кезектеги сюжет. Же колго түшкөндөн бүт же эмнеден көз боюмочулук менен кармалган Наргиза Дадаханова биздин чыгармачыл топту көңүлү жоктозуп алды. Эки үй бүлөнү каражатсыз калтырды деп жабыркагандар арыз менен кайрылып, Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүлөрү бул келинди үйүндө жылуу жумшак отурган жеринен кармап келишкен. Вы будете представляться, нет, или отказываетесь? Отказываюсь. А за что вас задержали, можете сказать? Не знаю. Ну как не знаете, вы же по какой-то причине здесь находитесь? Не знаю. Ну, при задержании что вам говорили вообще? Не знаю. А вы где работаете? Нигде не работаю. Ранее привлекались? Нет. Где проживаете? В Бишкеке. Наргиза Дадахановага тагылган айыптардын бири эки бүтүрүүчүнү Борбор калаабыздын медициналык академиясына окууга киргизем деп, балдардын ата-энесинен 12 000 АКШ долларын алгандыгы үчүн тагылган. Анткени ушул күздө окуусун баштайт деп убада берип, аз эмес көлөмдө акча алып, жыйынтыгында 1-сентябрь күнү балдардын бири да окууга өткөрүлгөн эмес. Ал эми доомат коюп кайрылган ата-энелер Наргизадан же жыйынтык алышпай, же акчасын кайтарышкан эмес. Да подставили меня, не надо меня по телевизору показывать. Пусть разбираются, блин. Если с людьми разбираться, сидят, блин, мозги делают. Не хотят ни с кем. А как подставили? Люди у нас такие хорошие. Не, вас чем обвиняют? В том, что я не делала. Ну, где-то уже сентябрь башталды, балдар окууга барган жок. Мен айттым, Наргиза, качан балдар окууга барат? Ой, токтоп туруңуз, азыр приказ чыксын, мага обещать этип атат деди. Ошо мен уже ойлонуп алданып койгонумду сездим. Акчаны кайтарып бер, жо киргиз балдарды десем, акчаны тиги немеге берип койгон мен институттагыларга. Ошолардан алсам берем деген. Качан кайрылдыңыз милицияга? 3-4 күн болуп калды. Айла жок, жо акча жок, жо окуу жок балдарга. Анан милицияга кайрылдым. Бирок бул эженин үй бүлөсү 12 000 АКШ долларына гана жабыркап тим болгон эмес. Дагы бир факты боюнча Наргиза Дадаханова дагы бир баласына кызыл түстөгү дипломаттарын унан номурун алып берем деп 7 000 доллардан ашуун каражат алат. Албетте бул убадасы да ишке ашпайт. Дип номер. Официально кылып берем деп. Ал дип номерди кандай бере алат экен, ал өзү дипломатический организация эмес да, мисалы. Ошо обещать эткен, жасап берем, мен кыйынмын, бүт баарын тааныйм. Аны мисалы өзү сунуштады эле же андай баарын кыла алам дегендей эле айткан го дейм. Баары иш колумдан келет, мыктымын деп. Жалпы жолунан канча акча бердиңер ушунда? Общий канча? 23 750 бердик. Доллар менен. Тилекке каршы атын атагысы келбеген эжебиз Дадаханованын колунан жалгыз жабыркаган эмес. Дагы бир факты боюнча Борбор калаабыздагы ири медициналык борборлорунун биринин жетектеген Наргиза аттуу айым дагы бир Бишкек туруунан 300 000 сом алып, бөйрөгү ооруган апасын бюджеттик гемодиализ аппаратына коштурам деп убада берип, андан да жыйынтык чыгарган эмес. В общем, получилось так, что у моей мамы проблемы со здоровьем, у нее отказали почки. И врачи не рекомендовали, а поставили такой диагноз, что ей может помочь только гемодиализ. На гемодиализ мы когда стали в очередь 2 года назад, и в течение 2 лет мы ждали, как двигается очередь, и поняли, что очередь, она вообще не двигается. В течение 2 лет не то, что 2 человека вперед, а на 2 человека назад мы сдвинулись. Мы поняли, что нам придется делать платный гемодиализ. Но платный гемодиализ стоит 6000 сомов 1 сеанс. В неделю нужно делать 3 сеанса. Это в месяц выходит где-то в районе $1000.
Да, это в течение года это 12 тысяч, и в течение всей жизни такие деньги просто мы не в состоянии были найти такие деньги. Наша знакомая, получается, вот свела с этой директором медицинского центра Герцлия или Витамед, там два названия, я точно не знаю, Наргизой Дадахановой. Когда я пришел к ней первый раз, она мне сказала, да, в течение всех 2 недель мы вам сделаем. Главное, вы сейчас пройдите все анализы, сдайте, все процедуры пройдите в течение 2 недель. После того, как вы начнете получать платный гемодиализ, мы вам через 2 недели уже начнем бесплатно делать. 2 жумада аппаратка кошулат деп, акыбалы оордоп калган кишини жеке менчик аппаратына коштура бергиле дейт. Бир эле курсу 6000 сом турган аппаратка бир барган соң анысыз күн көрүү мүмкүн болбой калат. Арадан бир топ убакыт өткөн соң алданган Бишкек тургуну кайра Наргизага барып, бирок өзү менен эмес, ортомчу болуп жүргөн анын жолдошуна жолугат. Анысы 1-2 күндө же бюджеттик аппаратка кошуп, же акчаны кайтарам дейт. Бирок бул да куру сөз болуп чыгат. Потом я просто вынужден был обратиться в милицию. Почему? Потому что я уже понял, что уже ловить от них нечего, платный гемодиализ продолжается, денег у меня фактически сейчас не осталось, может быть на 1-2 процедуры еще мы сделаем, а потом где брать деньги, это каждый сеанс 6000 сомов, это тоже с неба не падает. Арыздангандардын арыздарын алган соң Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүлөрү өз иштерин аткарып, Наргиза Дадахановага кылмыш иши козголот. Көз боюмочулук менен шектелген медициналык борборунун жетекчиси да жактоочу жалдап, суудан кургак чыгуу аракетин көрөт. Берите камеру. Почему? Потому что почему? А вы кто? Причина объясни. Он официально, я адвокат. Официально, ну что я официально? Представьте камеру, кто вы? Почему вы запрещаете снимать? Не свети на меня, слушай. Ну, без фонарика я ночью не могу работать. Извини меня, я тебе покажу. В глаза не снимай. Ну, давайте подальше стану. Убери, слушай, это в глаза не снимай. Убери я тебя. Давай, быстро. Наргиза. Наргиз. Будешь голову направо поверни. Голову направо поверни. Пакет оставляй. Андан соң Октябрь райондук сотуна иш жөнөтүлүп, иликтөө иштери аяктагыча чара көрүү процедурасы каралып, Наргиза Дадаханованы үй камагына алуу чечимин чыгарышат. Бул жактан да Наргиза Дадаханованын өзүнүн атагысы келбеген жактоочусу өзүн көрсөтүп, биздин чыгармачыл топтун көз салып турушуна нааразы болуп, коркутуп да кирди. Айтымында жактоочу үчүн НТС каналын сызга отургузуш маселе деле жаратпайт. Вы зарабатываете тем, что защищаете людей. Я зарабатываю тем, что снимаю этих людей. Все на равных условиях. Ну, просто смотрите, я вас предупреждаю, просто чтобы как бы потом у вас судебное дело не было, у вас проблем не было. Если просто какие у нас проблемы? Переведете палку? Нет, какие проблемы у нас? Ну, что подозреваемое, если вы что-то обвините там или еще что-то там просто, если что-то... Такого уже не будет? Какого? То, что подозреваем. Пусть будет, потому Наши подозреваемые? Телекомпанию я разорву просто. Да? А вы можете в интервью мне это сказать? Что? То, что разорите нашу компанию. Я тебе сказал, по-моему. Нет. На записи есть, на микрофон. На записи других найди, слушай. Актеров. Актеров? Да, которые на запись. А говорить, что актер должен, да? Почему? Потому что... Жактоочусу кантип чуркап, кантип бизди коркутуп аракет кылбасын Наргиза Дадаханова сот залына колунда кишен тагылган бойдон чыкты. Жана мындан ары айыпталуучу болуп саналмакчы. Биз болсо өз кезегибизде бул окуяны ушул бойдон калтырбай, кийинки сот отурумдарына да катышып, кабар алып турмакчыбыз. Эске салсак, Наргиза Дадахановага коюлган айыптар жогоруда айтылгандар менен гана чектелбей калышы мүмкүн экенин эске алып, тартип сакчыларынын өтүнүчү боюнча жүзүн дагы бир ирет көрсөтмөкчүбүз. Эгер көрүүчүлөрдүн арасында жабыр тарткандар болсо, Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына кайрылса болот экенин айтмакчыбыз. Эскерте кетсек, Наргиза Дадахановага көз боюмочулук беренеси менен айып тагылууда. ТВ кайгуу программасы ар дайым сиздердин кызматта. Андыктан алгачкы жолу сиздердин коопсуздугуңуз үчүн рубрикасы жана биздин алгачкы темабыз унааңарды уруулардан кантип сактоо керек туурасында. Өзүңүзгө өзүңүз сак болуңуз. Автоунааңыздын коопсуздугу сиздин колуңузда.
Автомашинаңызды уурулардан сактоо, автоурууларга каршы алдын ала иш чараларды өз убагында көрүңүз. Республика боюнча 2014-жылы 276 автомашина уурдалган. Алардын ичинен 198 уурлуктун бети ачылган. 2015-жылдын акыркы 9 ай ичинде 252 автомашина уурдалып, 206 автомашина табылган. Жарандары биз ошо байкоо жүргүзүп турушубуз керек. Өткөн, кеткен, ким машинаны мисалы бул машинаны байкап калып, машинанын ээсин көрүп, бул ээси болчу деп. Ошол жанагы телефон доверия деген бар, 102 деген эме бар телефон, ошого ушундай чала коюп туруш керек да айтып. Үйүңүздү, короо жайыңызды уурулардан сакташ үчүн көрүлгөн иш-чараларды автомашиналарга да көрүү зарыл. Ал үчүн жаңы жетишкен заманбап техникаларды тагыраак айтканда, үн жана жарык сезгичтери аркылуу коргоо. Уну атактоочу жайлардагы видео байкоочу жабдыктар, дөңгөлөктөрдү бекитүүчү жашыруун бурамаларды орнотуу, рулдарды бекитүү. Дал ушундай ыкмалардын жардамы менен автомашиналарды уурулардан сактап калса болот. Тилекке каршы кандай жабдуулар менен күчтөнгөн сайын уурулар да ага жараша ыкташып келгени өкүнүчтүү. Андыктан өзүңүзгө өзүңүз так, сак болуңуз. Автоунааңыздын коопсуздугу сиздин колуңузда. Эсиңерге салсак, ТВ кайгыл көрсөтүүсү менен байланышка чыгып, сизге болгон окуяны тез арада жалпыга маалыматыңыз келсе, төмөндөгү телефондорго чалып, же биздин электрондук дарегибизге кат жолдосоңор болот. Ал эми биз сиздер менен эмки аптада ушул күнү, ушул саатта амандашкачакты. Саламат болуңуздар.